Эдил Кожош изи. Кандуу жол. Автордон. Бул аңгиме детектив жанрында жаралган адаби чыгарма. Окуялар, каармандар толугу менен ойдон чыгарылган. Азыркы мезгилде жашап жаткан же көзү өтүп кеткен кайсы бир адамдардын аты жөнү чыгармадагы каармандардыкына үндөш же окшош болушу, сүрөттөлгөн окуялар жана фактылар чындыкка жакын же дал келип калышы да мүмкүн. Эгерде чыгарманы окуп жатканда ушундай окшоштуктарды же дал келүүчүлүктөрдү байкасаңыз, урматтуу окурман, аларды кокусунан болгон нерсе катары кабыл алып коюңуз деп сизден суранабыз. Он 13 март күнгө жума. Таңкы саат 4-төн 45 мүнөт өттү. Райондук милиция бөлүмүнө бирөөлөр телефон чалып, Аламүдүн капчыгайынын ичинде Кой Таш айылынан бир аз өйдүрөөк жерде жолдун боюнда 2 машина күйүп жатканын билдирди. Бөлүмдүн тергөөчүсү баш болгон милициянын оперативдүү иликтөө тобу кырсык болгон жакты карай шашылыш жөнөп кетти. Алар күйүп жаткан машиналардын жанына саат 5-тен 20 мүнөт өткөндө келишип, алгач иликтөө иштерин башташты. Капчыгай менен өйдө карай жылуу булак эсалуу жай жайгашкан жакка кеткен жолдун асфальт тасмасынан окчун атайын тегизделип жасалган аянтчанын көбөт жак кырында Lexus 570 маркасындагы джип автомашинасы турат. Ичи сырты, дөңгөлөктөрү толук күйүп бүтөйүн деп калган. Анын алдыңкы сол жак дөңгөлөгүнөн бир аз гана арткараак шопур тарабындагы калгасынын босогосунун төмөн жагына урунган Audi 100 маркасындагы автомашина жарым жартылай күйгөн абалында турат. Милиция кызматкерлери кырсык болгон жерди карап жатышканда, алардын жанына бир жигит келип, Audi машинеси анык экендигин, жогору жактан келе жатып көзү илинип кетип, джип машинесин уруп алганын, ошол замат көз ачырбаган ачуу түтүн каптап, ал болсо коркуп кетип машинеден чыга качканын айтты. Анан коркуп кетип жол менен ылдый карай жардамга киши издеп чуркаганын, төмөн жактагы мейманкананын кароолчуларына барганын, алар телефон аркылуу милицияга кабар бергенин айтты. Тергөөчү аны дароо эле кармап, өзүнүн машинесине отургузуп койду. Анан райондук бөлүмдүн дежурuna телефон чалып, 2 автомашина урунушуп алып, күйүп жатканын, экинчи машиненин шоопуру кармалып машинеде отурганын, машинелерди өчүрүүгө өрт өчүрүүчүлөрдүн расчету кире экендигин айтып, күйүп жаткан джип менен аны сүзгөн Audинин мамлекеттик номерларын билдирди. Арадан 1 саат өтпөй күйүп жаткан джип автомашинасы жогорку кеңештин депутаты Жарышалиевке таанык экендиги, бир күн мурда ал машинени президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси, өзүнүн жердеш агасы Медер Чомоевич Садырбековго Алматыга барып келүү үчүн бергени маалым болду. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча, Lexus 570 маркасындагы ак түстөгү автомашина чынында эле 12 март күнү түшкү саат 2-де Казакстан жакка өткөн. Кайра Кыргызстанга 13 мартта түнкү саат 2-ден 30 мүнөт өткөндө ошол эле чек ара бажы постору аркылуу кирген. Кошумча маалыматтарга караганда, Садырбековдун жанында экономика жана саясат маселелери боюнча эксперт Слепко Сергей Степанович бар экен. 13 март күнгө жума. Эртең мененки саат 9. Медер Садырбеков авто кырсыктан каза болуптур деген кабар чагылгандан тез тарады. Анын өлүмүнө эч ким ишенгиси келген жок. Эл ичи ууду болуп эле жатып калды. Кайдан, качан, кандайча, кайсы убакта, кайсы жерде эмне болуп деген суроолор чөнтөк телефондон чөнтөк телефонго чуркап, дилдиректей дирилдеген үндөр ободо жаңырып турду. Ал жашаган үйдүн жанына ал акыркы кезде отуруп иштеп жаткан офисинин алдына аны билгендер, мурда кийин чогуу иштегендер чогула башташты. Арасында жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик кызматкерлер да бар. Ортодо жанагы эле суроолор: качан, кайсы жерде, кандайча. Медер Чомоевич Садырбеков салмактуу саясатчы катары тааныла баштаганда, ага МЧС деген лакап ат тагылып калган. Аты жөнүнүн баш тамгаларынан алынган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги орусча Министерство чрезвычайных ситуаций деп айтылат эмеспи? Министрлик ар кандай чукул кырдаалдарда кандай милдет, кандай жүк көтөрсө, Медер Чомоевич да чоң саясатта ошондой эле кызмат кылып келди. Чукул саясий кырдаалды жандырып, чыңалып келе жаткан кырдаалды туура нукка буруп, ар кандай көз караштагы адамдар менен сөз табышып, аларды ак үйдүн саясатына имерүүдө же түрдүү ыкма менен саясий оюндан четке чыгарууда Медер Чомоевичтен өткөн чебер киши жок эле. Ошондуктан МЧС деген атага жарашып турчу. Өлкөнүн мурдагы президенти Какаев дагы, азыркы президент Кибаев дагы
аны саясий майдандагы өзгөчө кырдаалдар боюнча адис катары өзүнө жакын кармашып, кызматынан пайдаланышып турушканы ошол себептен. Ошондуктан МЧСтин өлкөнүн ички жана тышкы саясатын аныктоодо, кадр саясатын жүргүзүүдө таасири да күчтүү болчу. Анын уюштуруучулук дараметинен жана жогоруда айтылган иштермандык сапаттарынан улам Ак үйдүн серый кардиналы деп да аташчу. Окурман туура көрсө, мындан аркы баяндама Медер Садырбековду көбүнесе ушу кыска лакап аты менен МЧСте эле атаганыбыз туура болчудай. Анткени аны саясий чөйрөдө дагы, коомчулук дагы ушундай лакап ат менен кабыл алып калган, ага көнгөн. Садырбековдун бул табышмактуу өлүмү ага карата, анын өмүр таржымалына карата кызыгууну арттырды. Ал 1953 жылдын 13 декабрында жарык дүйнөгө келип, эмгек жолун өзү туулуп өскөн айылда катардагы жумушчу болуп баштаган. 1977 жылы Мамлекеттик университеттин тарых факультетин ийгиликтүү аяктайт да, Мамлекеттик медицина институтунда мугалим болуп иштеп калат. 1991 жылы жаңыдан уюшулуп жаткан президенттин аппаратына кызматка чакырылат да, 4 жылдын ичинде бөлүм башчылыкка чейин көтөрүлөт. 1995 жылы райондун акими, 1997 жылы мамлекеттик салык кызматынын директору болуп дайындалат. 1999 жылы кайрадан президенттик администрацияга келет, анын жетекчиси болуп дайындалат. Андан бир жыл өтпөй белгисиз себептер менен чет өлкөгө элчилик кызматка жиберилет да, 2005 жылга чейин ал жакта жүрөт. 2006 жылы жаңы президент Кибаев аны кайрадан өзүнүн администрациясына чакырат да, жетекчиликке дайындайт. Жогоруда айтылгандай, акыркы 3 жыл ичинде Садырбеков өлкөдөгү эң таасирдүү саясатчы катары таанылат. Көптөгөн татаал саясий маселелердин чечилишине тикеден-тике жетекчилик кылат. 13 март күнгө жума, эртең мененки саат 10. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Садырбеков менен президенттин алдындагы стратегиялык иликтөөлөр институтунун мурдагы директору Слепконун автокырсыгынан каза болгондугун билдирди. Ошол эле убакытта Lexus 570 маркасындагы джип машинесинин ичинен табылган 3 кишинин күйүп кеткен сөөгү шаардык өйлүкканага жеткирилгени, учурда маркумдардын жакындары алардын өздүгүн аныктап, таануу үчүн чакырылганы да маалым болду. Садырбековдун үйүнүн жана офисинин жанына чогулган бир топ адам шашылыш түрдө шаардык өйлүккана тарапка жөнөп кетишти. Арадан саам убакыт өткөндөн кийин окуя боюнча мурдагы расмий билдирүүлөргө кошумчалар, түзөтүүлөр киргизиле баштады. Адегенде эле интернет барактарынан Садырбеков менен Слепконун фамилиялары алынып ташталды. Маалымат жөн гана автокырсыктын натыйжасында аты жөнү белгисиз 3 адам каза болгону, джип маркасындагы машиненин ичинен 2 адамдын толук күйүп кеткен сөөгү, ал эми дагы бир адамдын күйгөн денесинин бөлүктөрү табылганын, ал каза болгон адамдардын өздүгүн тактоо жүрүп жатканы жөнүндө болуп калды. Окуянын чоо жайын билбеген, укпаган кишиге сөз күнделе болуп жаткан жол кырсыгы, ошондой кадыресе көрүнүштө каза болгон 3 киши жөнүндө болуп жаткандай болуп калды. Массалык маалымат каражаттарына таасири бар бирөөлөр болгон окуяга карата коомдогу кызыгууну басаңдатууга аракет жасаганы, ушул максатта берилип жаткан кабарларга оңдоолор менен түзөтүүлөр киргизилгени байкалды. Ошол эле убакытта өлкөнүн президенти ички иштер министри Коңгаргаевди чакырып, Садырбеков каза болгон автокырсыкты толук изилдеп, анын себептерин жана күнөөлүүлөрдү тактоону буйрду. Иликтөөнүн жүрүшүн өз көзөмөлүнө белгиледи. Бул экөөнүн телевидениядан кайра-кайра көрсөтүлүп жаткан кыска маегинде кырсыктын башка себептери болушу мүмкүнбү деген суроо көтөрүлгөн жок. Саламаттыкты сактоо министри болсо, өйлүкканадагы адамдардын денесинин калдыктарын ДНК анализинен өтүшү керектигин, ансыз алардын өздүгү аныкталбай тургандыгын билдирди. Ички иштер министри болсо, маалымат каражаттарына автокырсыктын себептери иликтенип жатканын, ага күнөөлүү деп табылган адам камакта экенин, тергөөнүн жыйынтыгы менен коомчулукка кырсык боюнча толук маалымат берилерин айтты. Эл ичинде болсо, автокырсык деген божомолго ишенбөөчүлүк күч ала берди. Анткени Садырбеков менен Слепко казак-кыргыз чек арасына жакын калганда үйлөрүнө телефон чалышканы маалым болду. Экөө тең чек арага жакын калышканын, бир аздан соң үйдө болушары маалымдашкан. Бул жөнүндө электрондук массалык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Ошондой эле Lexustун шоопуру Кубат дагы жубайы менен телефон аркылуу сүйлөшүп, өзү чек арада турганын, бир аз убакытта шаарга келип каларын, жеткенден кийин машинени таштап коюп, түз эле үйгө барарын айткан экен. Үйлөрүнө шаша келе жатышкан булар түнкү саат 2:30да чек арадан өтүшсө, анан эмне себептен таңкы 5те шаардын башка жак сыртында Капчыгай ичин өрдөй кеткен ээн жолдо жүрүшкөн. Эмнеге ал жерде жолдун жээгине чыгып токтоп турушкан?
Ортодо 2,5 саат убакыт алар кайда болушкан. Эмнеге салмагы 1200 килограмм болгон кичинекей Ауди машинесинин шоопуру соогалып, салмагы 3 тоннадан ашкан джип машинесинин ичиндегилер сыртка чыга албай өрттөнүп кетишкен. Аларды эле чыга качса болмокта. Атыгул джиптин бензобагы сопсо, жарылып кетпептир. Бензин жүрүүчү металл түтүктөрдө бүтүн, эшиктери ачык бойдон экен. Анан эмнеге ичиндегилер отурган орундарынан кыймылдабай толук күйүп кетишкен. Эмнеге алар жан сактоого аракет кылышкан эмес? Эмне себептен шоопур бала өз ордунда эмес, жанындагы орундукта отурган? Ушул сыяктуу суроолор алардын жакындарын жалынга салып, куйкалап, ой санаасын безбелдектей безилдетип турду. Расмий органдар бул суроолорго жооп издеген жок. Болгону автокырсык деген жалгыз божомолду карманып турушту. Ошондой эле Садырбековду чек ара постунда жарым сааттан ашык убакыт бери карай өткөрбөй кармап турушканы да маалым болду. Кечеле бүтүндөй бийлик бутактарын титиретип кармап турган кишини кандай себептер менен посттон өткөрбөй турушкан? Бул жөнүндө да коомго эч кандай түшүндүрмө берилген жок. Неси болсо да Садырбековдой бараандуу саясатчынын табышмактуу өлүмү катардагы эле кадыр эсе окуя эмес экендиги, анын артынан дагы талай сырдуу окуялар түгөнбөй чубала берери анык болуп калды. 13 март күнгө жума, түшкү саат 12ден 45 мүнөт өттү. Өлкөдөгү бир топ саясий күчтөр Садырбековдун өлүмү жөнөкөй эле автокырсыктан эмес экендигин, алар бул өлүмдү саясий террор катары баалай тургандыгын, анткени ал официалдуу бийликке өтө коркунучтуу адам болуп калганын, акыркы мезгилде оппозициялык маанайдагы конструктивдүү күчтөрдү бир блокко бириктирүү аракети менен алек болуп жүргөнүн айтып чыгышты. Алардын айтымы боюнча, Садырбековдой салмактуу саясатчы кандай себеп менен каза болсо да, биринчи кезекте окуянын саясий жагы каралышы керек. Саясий себептер барбы же жокпу деген суроого жооп алынышы зарыл. Саясий негиздер жок экендиги анык болгондон кийин гана башка божомолдорду иликтөөгө өтө туура болмок. Окуяга эл аралык коомчулуктун да кызыгуусу күч алды. Ар кандай маалымат агенттиктери Садырбековдун табышмактуу өлүмү боюнча баяндамаларды берип жатышты. Сырт жактагылардын Кыргызстандын ичинде болуп жаткан процесстерге кызыгуусу көбөйүп, көптөгөн саясат таануучу эксперттер бул жакка келүүгө аракет кыла башташты. Бирок расмий бийлик эч кандай себептерин айтпай туруп эле бир топ чет элдик адистердин Кыргызстанга келүүсүнө 10 жылга тыюу салып, келе жаткандарын чек арадан өткөрбөй койду. Бул жагдайдагы бийликке карата шектенүүлөрдү күч алдырды. Ушундан улам жогорку жактагылар бир нерседен коркуп, кандайдыр бир жагдайды жаап жашыргысы келип жатат деген ой коом ичинде бышыктала баштады. Корко турган эч нерсе жок болсо, эмне үчүн чет элдик саясий эксперттерди кубалап, чек арадан ары кайтарып жатышат деген суроого эч ким жооп таба алган жок. Окуяны иликтөө иштеринин башталышы эл ичинде ар кандай сөздөрдү ого өтөр күчөттү. Так маалымат жок болгондон кийин имиш арбыды. Анын үстүнө президент тарабынан автокырсыкты иликтеп чыккыла деп ички иштер министри Коңгаргаевке баса белгилегени ушул айтылган автокырсык деген божомолдон чыкпагыла, авариядан өлдү деген жыйынтык чыгаргыла деп эскертип, атайын тапшырма бергендей эле болгонсуп калды. Эл ичиндеги шек саны ого өтөр көбөйүп, Садырбековдун өлүмүнө бийликтин тиешеси бар деген пикир ачык эле айтыла баштады. Эки кишинин башы кошулган жерде төмөнкү суроолор талкууга алынып, жоромолдор жана жеке пикирлер айтылып жатты. Биринчи, кандай себептер менен Садырбеков келе жаткан машина чек ара постунда жарым сааттан ашуун убакыт кармалып турган? Ошол түнү чек ара жана бажы постунда нөмөт өтөгөндөр эмне себептен күбө катары суралышкан жок? Алар дипломатиялык паспорттор бар жарандарды ушунча убакыт токтотуп кармап турууга акылуу эле. Экинчи, катуу буйрук болбосо МЧСтин машинесин жарым сааттан ашык убакыт ал жердеги чек арачылар жөн эле кармап тура албайт болчу. Чек ара постунун командирлеринин чөнтөк телефондору текшерилдиби? Акыркы суткада айрыкча ошол түнү алар кайсы телефондор менен байланышка чыкканы, ал телефондор кимге таандык экени такталды беле? Үчүнчү, үйлөрүнө шашып келе жаткан адамдар кандай себептер менен шаардан өтүп кетип, таптакыр тескери жактагы капчыгайдын ичине барып калышкан? Ушул суроо толук иликтендиби? Төртүнчү, чек арадан өткөн убакыттан баштап машинелер өрттөнө баштаганга чейин 2,5 саат алар кайда болушкан? Кимдер менен жолугушкан? Аларды ошол убакыт ичинде көргөн киши барбы? Бешинчи, чек арадан баштап Бишкектин жогору жагына чейинки жолдо ошол түнү канча жерде мамлекеттик автоинспекциянын кызматкерлери турушкан? Алардын аты жөнү ким? Азыр түн ичинде жолдун баарында автомат көтөргөн милициянын кызматкерлери турары, алар ары бери өткөн машинелерди толук текшерүүдөн өткөрөөрү белгилүү.
Чекарадан баштап машинелер өрттөнгөн жерге чейин 40-50 чакырым аралыкта, жок дегенде 4 жерде. Түн ичинде милиция тосуп турат. Муну ошол жол менен жүргөн шопурдун баары билет. Ал милициялар ак түстөгү Lexus джип машинесин байкабай калышы мүмкүн эмес болчу. Эмне үчүн ошол түнү нөөмөттө болгон милиция кызматкери такталган жок. Алар сурактан өтүшкөн жок. Бул жагдайда өтө эле шектүү. 6. Чегарадан машина өрттөнгөн жерге чейинки 40-50 чакырым жолдо айылдар жыш жайгашкан. Күнү-түнү иштеп жаткан соода павильондору да толтура. Көчөдөн киши үзүлбөйт. Айылдын эли сак, баамчыл болору бардыгына маалым. Эмне себептен ошол жол боюндагы айылдарда соода точкаларында сурамчылоо иштери жүргөн жок. Түн ортосунда Lexus машинесин көргөн, байкаган адамдар такталып, алар күбө катары сурактан өтпөй калышы да шектүү. 7. Алматы-Бишкек жолу чоң жол. Таң аткыча каршы терси жүрүшкөн таксилер менен микроавтобустардын агымы токтобойт. Ошол эле жол боюнда ар кайсы жерде топтошуп, түнү менен кардар күткөн таксилер да көп. Таксисттер машиненин ичинде эле уктап отурбай, чогулуп алып жешпеш же карта ойношот. Башка киши болбосо дагы микроавтобус же такси айдаган тажрыйбалуу шопурлар түн ортосунда өткөн аппак джипти байкабай калбайт болчу. Трасса боюнча шопурлардын арасында иликтөө иштери эмне себептен жүргүзүлгөн жок. Бул жагдайда шектүү. 8. Audi машинасы Lexus джип машинесин урган тушта эч кандай бензин өтүүчү түтүктөр жок. Электр проводдору да ал жерден окчун жайгашкан. Lexus менен Audi'нин бензин куюучу челектери да арт жагында жайгашкан. Шопурдун айтымы боюнча Audi'де 20 литрче эле бензини бар экен. Ал эми бул эки машина толук өрттөнүп кетишине жетпейт эле. Ушул жагдайлар эмне себептен иликтөө ишинде эске алынбай жатат. Эксперттер кайсы негиздерге таянып, өрт ошол урунган жерден чыккан, чачылган бензин күйө баштаган деген тыянак чыгарышты. Эмне себептен улам милиция кызматкерлери иликтөө эксперименттерин толук жасабай туруп, эки машинени тең шашылыш жүктөп кетишкен. Ошол ордунда тиешелүү өлчө, ченөө иштери эмнеге талаптагыдай аткарылган эмес. Балким атайын берилген тапшырмадан улам ушундай иш болгондур. 10. Дагы бир чалкеш маселе. Эмне себептен улам машиненин ичиндеги күйүп кеткен денелер дароо эле чогултуруп алынып кеткен. Эки киши арткы орундукта чалкалап отурган абалында табылган. Аны эртең менен барган кишилер көрүшкөн. Аларды ордунан козгобой туруп, толук сүрөткө тартып, ар бир мүчөсүнүн жайгашуу абалын тактап, аларга ылайык өрт башталганда ал кишилер тирүү же өлүү абалында болгонун аныкташса болмокта. 11. Окуя болгон жерден бир аз жогору жактагы бурулуштан Lexus машинеси турган жерге чейин Audi кандай ылдамдыкка чейин күйлөнө алат. Анан кайрылып келе урунган учурда анын ылдамдыгы канча болот? Ошол ылдамдык машинелер дароо тутанып күйүп кетишине жетиштүү болобу? Ушул суроолорго эмне үчүн атайын адистердин жардамы менен жооптор изделген жок. Lexus ордунан кыймылдап да койбогонуна караганда Audi'нин ылдамдыгы аз эле болгону талашсыз. Факт болуп жатпайбы? 12. Салмагы 3 тонна болгон Lexus'то жеп жеңил Audi келип урганда физика закондоруна ылайык жеңил машина менен анын ичиндеги шопур көбүрөөк жабыр тартышы керек эле. Бул жерде Audi'нин шопуру эч нерсе болгон эмес. Бети башы сопсо. Ошол эле убакытта джиптин ичиндегилер эс учун жоготуп машинеден чыкканга да үлгүрбөй калды дегенге ким ишенет? Эмне үчүн механикалык расчеттор менен ушул жагдай изилденбей жатат? Бул да шектүү. 13. Lexus 570 маркасындагы джип машинесин чыгарган заводдун адистерине суроо талап жөнөтүлдү беле. Аларга силердин машине ушундай кичине эле соккудан өрттөнүп кетти. Анын себептери эмне? Адистердин пикири кандай деген суроо берилиши керек да. Дүйнөдөгү эң коопсуз деген автоунаасы ушинтип ширеңке чаккандай күйүп кетип жатса, аны жасаган инженер-конструкторлор эмне деп жооп берет болду экен. 14. Audi машинеси Lexus'ту өрттөнүп бүтүп калганда келип сүздүбү? Же өрттөн электе сүздүбү? Ушул суроого да иликтөөчү эксперттер жооп беришкен жок. Анткени дөңгөлөктөрү толук жели менен бүтүн турган машинени келип урган менен алардын жели жок. Машина дөңгөлөктүн темир дискасы отурганда урганынын айырмасы бар да. Биринде ылдыйраак жерге, биринде өйдөрөөк жерге тиет. Ушул суроода такталган эмес. 15. Айтылып жаткан маалыматтарга караганда Audi машинесинин анын шопуру бир жума мурда бир орус кишиден $3000 сатып алган. Сатып алганы барганда 4 киши чоң джип машинеси менен барышкан. Алардын үчөө кебетелери олбурлуу жигиттер болгон. Ошолор Audi'нин баасын сурап, соодалашпай эле акчаны санап берип, ала турган жигитти таштап кете беришкен. Audi'ни сатып берген кишилер кимдер? Эмне максат менен сатып беришти деген суроолор да
иликтөөдө такталган жок. 16. Аудинин шоопуру Жылуулак эс алуу жайына бардым эле бир кызды издеп. Ал жерден бирөө чыгып, андай кыз жок дегенден улам кайта кетип бара жаткам деп көрсөтмө берген. Ал эми иликтөө учурунда чын эле ошол жакка барганбы же жокпу деген суроого да жооп изделген жок. Маалыматтарга караганда Ауди ал эс алуучу жайына таптакыр барган эмес. Ошол түнү ал капчыгай жолу менен дала эле машина өйдө ылдый өтүп жаткан болушу керек. Көпчүлүгү ал жакка такай каттап тургандардан болушу ыктымал. Ким ал жакта болду эле? Ауди машинесин же Lexus машинесин көргөн билгендер барбы деп дагы суроо жарыя кылынган жок. Бул багытта иликтөө иштери аткарылган жок. Күбөлөр аныкталган жок. 17. Ауди машинесинин шоопурунун жанында чөнтөк телефон бар беле? Эгерде бар болсо, ал телефон аркылуу акыркы 10 күндө кимдер менен сүйлөштү? Аудинин шоопурунун байланыштары толук такталды беле? Ал кимдер менен кандай маселе аркылуу катнашып турган? Алардын арасында кылмышкерлер топторунун же атайын кызматтардын өкүлдөрү барбы? Бир жума мурда $3000 машина сатып алып жаткан кишиде сөзсүз чөнтөк телефон бар да. Азыр мектеп окуучулары деле көтөрүп жүрүшпөйбү? Бул маселе да иликтөө учурунда такталган жок. 18. Маалыматтарга караганда МЧС чек арада туруп бир топ жогорку кызматтагы адамдар менен сүйлөшкөн. Өзүн өткөрбөй кармап турушканына нааразы болгон. Ошол кишилердин ким? Алардын тизмеси телефон станциясы аркылуу такталды беле? Алар да күбө катары суралышы керек болчу. МЧС алар менен телефон аркылуу эмне жөнүндө сүйлөшкөнү да такталган жок. Ушул жагдайда көп маселенин башын ачмак. Чынында эле оперативдүү иликтөө убагында да кийинки Аудинин шоопурунун үстүнөн болгон сот процесстеринде да бул суроолорго жооп болгон жок. Түнкү саат 2:30-дан таңкы 5-ке чейинки убакыттагы окуялар толугу менен мөөнөтүнө мүнөт калыбына келтирилип, ошол мезгилдеги Lexus машинесинин жүргөн жери такталып, жогоруда саналган жана башка дагы толгон токой суроолорго так жооптор берилгенде гана тергөө иликтөө иштери акыйкат жүрүп жатат десе болот эле. Бирок андай болгон жок. Иликтөө бир бетке эле авто кырсык божомолун бышыктоого багытталып калды. Атүгүл кырсыктан 2 ай өтпөй Аудинин шоопуру Усманов деген жигит жолдо жүрүүнүн эрежесин бузгандыгы үчүн Кылмыш кодексинин 281 статьясына ылайык жана адамдарды коркунучта таштап кеткендиги үчүн Кылмыш кодексинин 121 статьясына ылайык шашылыш түрдө 12 жылга эркинен ажыратылды. 3 жылга чейин автоунаа айдоого тыюу салынды. Жаза мөөнөтүндө колония поселенияда боло турганы да аныкталды. Ал жигит 3 жыл мурда кылмышкерлердин уюшкан тобуна киргендиги үчүн жана кишилерди карактоого катышкандыгы үчүн 8 жылга шарттуу түрдө соттолуп, 2 жыл сынак мөөнөт берилип, таза кутулуп чыккан экен. Өмүр таржымалында ушундай жагдайы бар кишинин Садырбековдун өлүмүнө тиешеси бар болуп жатышы кокусунан болгон нерсеби же атайын уюштурулганбы? Бул суроонун коюлушу да мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Соттун жүрүшүндө жабыр тарткан жак катары Садырбеков менен Слепканын жубайлары, жалданган адвокаттар жогоруда саналган суроолорду айтып, аларды тактоого кошумча иликтөө керек деп жатышса дагы, сот аларды эске алган жок. Бардык өтүнүштөрдү четке какты. Сот процессинин мындай бир беткей болушу коомчулуктун Садырбековдун табышмактуу өлүмүнө кызыгуусун дагы ого бетер арттырды. Шек саноолорду күчөттү. Дагы бир кызыктуу факт. МЧСтин өлүмүнөн бир жума өтпөй эле президент Кибаев өзү мөөнөтсүз шайлоого бара турганын, өтүп жаткан жылдын 23 июлунда президенттик шайлоолорун жарыя кылды. Эл ичинде бул фактыны Садырбековдун өлүмү менен түздөн-түз байланышы бар деген божомол айтыла баштады. Анткени анын акыркы айлардагы саясий ишмердиги Кибаевдин бийлигин солкулдатып калган. Ал тирүү болсо кайра шайланышы таптакыр мүмкүн болбой калмак. Ошол себептен аны жок кылышы арзамат, кайра дагы башка саясий күчтөр жандан электе шайлоо өткөрүп жиберели деген план менен иштеп жатышат деген кеп тарады. Чынында эле МЧСтин өлүмү көп кырдоо, көп сырдоо, көп чырдуу болуп калды окшойт. Аягы эмне менен бүтөөрүн эч ким билбейт. Эл ичинде жаралып жаткан көптөгөн суроолорго жооп табуу максатында туп-туура 11 саатка артка кайрылсак, кайрадан 12 марттан 13 мартка караган түнү кыргыз-казак чек арасына барып, ал жерден Lexus 570 маркасындагы өңү ак джип автомашинасын тосуп алып, машинеде келе жатышкан. Садырбеков, Слепка жана алардын шоопур баласы Кубаттын акыркы 3 саат өмүрүнө сапарлаш бололу. Алар менен бирге чек арадан Бишкекти карай кошо жөнөйлү. Эгерде биз алардын акыркы 3 сааттагы ойлогон оюн, тилеген, көргөн азабын туя алсак, жүрөгүбүздөн өткөрүп сезе алсак, аңдап биле алсак, анда көпчүлүккө табышмак болуп жаткан окуянын ички сырын ача алабыз. Түрмөктөлгөн суроолорго жооп таба алабыз. Анда эмесе 12 марттан 13 мартка караган түн
Алматы Бишкек жолу. Тасмадай созулган кенен жол менен Lexus 570 маркасындагы өңү ак джип автомашинасы Бишкек тарапты карай келе жатат. Каршы терши чубаган автоунаалардын арасынан көп деле бөлүнбөйт. Ылдамдыгы да жалпы агымдан айырмаланбай бир калыпта. 12 марттан 13 мартка караган түн, күнгө жума. Түнкү саат 1-ден 45 мүнөт өттү. Убакыт түн ортосунан ооп калганына карабай, Алматы Бишкек жолунда машина көп эле. Бет маңдай келе жаткан автоунаалардын жарыгы шурдай тизилет. Анда-санда жеринен үзүлгөнү болбосо, жипке тизилгендей чуап өтүп жатты. Кордой белине чыга бере, көзү илинип кеткен Садырбеков машина казак-кыргыз чек арасына келип токтогондо ойгондо, жанында келе жаткан шеригине карап: "Степаныч, келип калдыкпы? Буюрса жарым саатта үйдө болуп калабыз", деп машинеден түшө баштады. "Жүр, паспортуңду алып ал. Паспорт көзөмөлүнөн өткүчө таза абадан дем алалы." МЧС 2 ай мурда өз арызы менен кызматтан кеткен. Анын себептери боюнча кийинчерээк сөз кылабыз. Азыр болсо Алматыга бир күндүк иш сапары менен барып, кайтып болгонуна ичинен кубанат. Алдыда чоң иштер, чоң милдеттер турат. "Ооба, келип калдык окшойт. Мен үйгө телефон чалып айтып койдум. Чек арага келип калдык. Мени күтпөй уктай бер дедим аялыма. Кордойдун ар жагынан биздин телефон албайт эмеспи? Байланыш жок болгон жаман да. Сарсана болуп күтүп отуруптур", деп кобурап, МЧСтин жанындагы сапарлашыда машинеден түшүп, анын артынан ээрчи басты. МЧСтин жанындагы шериги Сергей Слепко саясий жана экономикалык маселелер боюнча өлкөдөгү белгилүү серепчи, өлкө президентинин алдындагы стратегиялык иликтөө институтун жетектеп келген. МЧС кызматтан кеткенден кийин ал да өз арызы менен кызматын өткөрүп берип, азыр көз карандысыз эксперт катары Кыргызстандын социалдык жана экономикалык өнүгүүсүнүн келечектеги стратегиялары боюнча эмгек даярдап жаткан. МЧС менен тиги совет доорунан бери тааныш. Ал кезде Слепко партиялык кызматкер, чыгармачыл жана илимий интеллигенция, жогорку окуу жайларынын мугалимдери менен тыгыз иштей турган. Мына ошол кезде жаш тарых мугалими Медер Садырбеков менен таанышкан эле. Ошол мезгилден бери көп маселелер боюнча кызматташ болуп келе жатышат. Бул жолу Алматыга да атайын чогуу чыгышкан. Регионалдык экономикалык саясат боюнча Слепко даярдаган сунуштарда ал жердеги жолугушууда талкууга алынмак болчу. 13 март, күнгө жума. Түнкү саат 1-ден 50 мүнөт өттү. Чек арада автобустар, жеңил жана жүк ташуучу машиналар көп болгонуна карабастан, казактын чек ара жана бажы кызматынын көзөмөлүнөн бат эле өтүштү. Колдорунда дипломатиялык паспорттор болгондуктан келе жаткан машинесин, ичиндеги буюмдарын текшербестен эле өткөрүштү. Тартип ошондой: дипломатиялык документтери бар адамдарга жашыл далан берилет. Аларга өзгөчө мамиле жасалат. Эл аралык келишимдер боюнча андай адамдардын кол тийбестиги камсыз кылынат. Бажы кызматынын имаратынын жанында токтоп турган автомашинасына отуруп жатып, Садырбеков үйүнө телефон чалды. Казак чек арасынан өткөнүн, жарым саат аралыгында келип каларын айтып, жубайынан уктабай күтө турусун өтүндү. Ал жубайы менен сүйлөшүп жатканда өзүн таптакыр башка тагдыр күтүп турганын, жакынкы жарым саат гана эмес, андан кийин да үйүнө тирүү жетпесин, бырпыраган гүлгө айланганга чейин өрттөлүп кеткен сөөгө 1 айдан кийин гана үйгө жеткирилип, мамлекет тарабынан эч кандай расмий тажия каадасы жасалбай, жаш молдобачанын толкундан айткан шарият сабагы менен гана акыркы сапарга узай турганын болжогон жок. Азыр болсо көңүлү көтөрүңкү. Эртеңден баштала турган зор саясий жүрүштөрдүн тизмегин көз алдынан чубатып, буюрса тарых алдында өз милдетин абийир менен аткара алам. Өзүм жасаган же өбүлгө кылган кыйшык иштерди оңдоого кудуретим жетет деген ишенич менен келе жатат. Алдыда өтө оордагы, опурталдуудагы иштер турганын жакшы түшүнүү менен ар кандай кырдаалдарда өз жоопкерчилигин толук сезе аларын, бирөөлөрдүн артына жашынбай, өз алдынча аракетте болорун ойлонуп келе жатат МЧС. 13 март, күнгө жума. Түнкү саат 1-ден 52 мүнөт өттү. Казак бажы постунан өткөн Lexus 570 маркасындагы өңү ак джип автомашинасы акырын жылып келип Кыргызстан чек ара кызматынын постунун жанында токтоду. Машинадан эч ким түшкөн жок. Шопур гана терезесин ачып басып келген чек ара кызматчысына документ көрсөттү. Садырбеков чоң кызматта турган убагында да, андан кийин деле бул чек арадан көп эле жолу ар кандай автоунаа минип өткөн. Адатта ал кыргыз чек арасында машинадан түшчү эмес, терезеден өздүк документин көрсөтүп эле тоскоолсуз өтө берчү. Бул саам чек арачынын кыймыл аракети башкача эле. Ал шопурдун документин карады да: "Бардыңар машинеден түшүп пост тарапка өткүлө", деди да кайра артка басты. Шопур арт жакта турган Садырбековду бир карап алды да терезеден башын чыгарып чек арачыга карай: "Байке, машинеде ким келе жатканын билесизби? Документтер жайында эле, өткөрө бериңиз", деди.
Чегарачы анын сөзүнө маани бербеген сымал түр көрсөтүп, тосмонун жанына барып туруп алды. Ар жактан дагы аскер кийимчен 4-5 адам чыгып, анын жанына келип турушту. Шопур жигит машинеден чыгып, чегарачылардын жанына басып барды да: "Силер билип жатасыңарбы? Машинеде Садырбеков бар. Алматыдан келе жатабыз. Эртең өзүңөр келе проблема болот. Ачып койгула, өтүп кетели. Силерге дипломатиялык паспортту көрсөтүп жатабыз го", деди ал жерде турган капитан чининдеги офицерге кайрылып. Ал кабагы салыңкы, кашы калың, кара тоголок киши экен. "Элдин баарын тааный бериш менин милдетим эмес. Тартип бирдей бардык граждандарга. Токтот машинени досмотрга. Тетиги посттун алдына барып, приказ ошондой. Бардык машинелерди досмотр кылгыла деген. Ичиндегилер чыгып паспорт контроль өтсүн", деп бурк этти да ары басты. Кетип бара жатып, "Машинени досмотр кылгыла", деп буйрук берип кетти. МЧС машинеден түшкөн жок. Чөнтөк телефону менен чегара кызматынын жогорку чиндерине байланышка чыгууга аракет кылып жатты. Ал Lexus 570 маркасындагы өңү ак жеп автомашинасынын аркасында көлөкөдөй болуп кара өңдүү BMW маркасындагы машина Алматыдан бери карай келе жатканын, кордой белинен өткөндөн кийин эле ал машиненин арткы орундугунда отурган жигит өз кожоюнуна телефон чалып, объект Бишкекке келе жатат, 10-15 минутта чегарада болобуз деп маалымат бергенин билбейт эле. Ал турсун кыргыз-казак чегара постунун командирине 15 минут мурда номери баланча ак түстөгү Lexus маркасындагы джип машинесин ар кандай шылтоо менен чегарадан өткөрбөй, өзгөчө буйрук алмайынча кармап тургула деген команда телефон аркылуу берилгенин да билбейт болчу. Биле да албайт эле. Көлөкөдө илешип келе жаткан кара машина кыргыз чегара постунан бир аз ары барып токтоду. Эки жигит чыкты. Алардын башкы милдети ак Lexus автомашинасын көз жаздымынан чыгарбай, анын ичинде келе жаткан МЧСтин ар бир кадамын кожоюнга кабарлап туруп эле. Кара куртка, кара кепкачан чымыр бойлуу жигит чегара кеңсесинин алдында турган капитандын жанына келип, бирдеме деп айтты да чөнтөк телефонун алып бирөө менен байланышып: "Алло, бул мен. Объект ордунда. Бул жердегилер билишет", деди да бир саам тыңшап тургандан кийин: "Жарайт", деп кайталаган бойдон барып токтоп турган машинеге отурду. 13 март, күнгө жума, түнкү саат 2 болду. МЧСтин нерви кайнай баштады. Адатта сылык сыпа сүйлөгөн неме азыр орусчалап сөгүнүп да алды. Анткени чегара кызматынын командирлеринин эч кимисинин телефону албай жатты. Бардыгы өчүрүлгөн. "Степаныч, карасаң, булардын кылыгын. Балким бирөөлөр мени мазактагысы келип жаткандыр. Кемсинтикилер келген го. Ушундай майда кылыктар менен алып урушуп жүргөндөр анан кантип мамлекет башкарабыз дешет. Түшүнбөйм ушуларды." Шопур бала машинеге келип отуруп жатып: "Байке, болбой жатышат, досмотр кылыш керек" дейт, деди. МЧС машинеден түшүп чегара кызматчыларына карай басты. "Салам алейкум. Ким командир бул жерде?" "Тигине посттун жанында турат", деди арык чырай прапорщик жигит. "Чакыргылашы командириңерди. Эмне проблема болуп жатат? Мени билесиңер да, Садырбековмун." МЧС чегарачылар менен кол алышып, учурашып жатты. "Жолдош капитан", арык чырай прапорщик колу менен МЧСти жаңсап көрсөттү да: "Сизди чакырып жатат", деди. Капитан чөнтөк телефон аркылуу бирөө менен сүйлөшүп жаткан. Прапорщиктин айтканын укпагандай түр менен ары карай басты. "Алло, айттым го, жарым сааттан ашык кармай албайм. Өзүңөр түшүнбөйсүңөрбү? Эртең ким жооп берет? Биз эле күнөөлүү болуп калабыз. Өз ара маселелер болсо өздөрүнчө эсептешип алышпайбы? Бизди аралаштырбай." "Жарайт, жарым саат", деп бурк этти да телефонун чөнтөккө салып чегара кеңсесине кирип кетти. Капитандын акыркы айткандарын посттун жанында чегарачылар менен турган МЧС деле укту. Чегарачылар болсо айтылган сөз эмне жөнүндө болуп жатканын болгулошту. Бирок МЧС капитандын сөзүнө маани берген жок. Айтылгандар өзүнө түздөн түз тиешеси бар экендигин баамдаган да жок. Посттун командири сүйлөшкүсү келбей кетип калгандан кийин кайра өз машинесине карай басты. Тигинин артынан кеңсеге барышты каалаган жок. Капитан тарабынан телефон аркылуу кимдир бирөөгө айтылган сөздөр андан 35 мүнөт өткөндөн кайра эсине келип, кулагынан кетпей, кайра жарым сааттан ашык кармап тура албайм, жарайт, жарым саат деп жаңырып турарын да туйбады. Көрсө пентеге жараткан тарабынан андай касиет берилген эмес экен. Эртең эмне болорун сезбейт дагы, туйбайт дагы экенбиз. Түбөлүк жашоочудай көртүрлүк менен алектенип жүрө берип, бир күнү кете берет турбайбызбы? Эгерде ошол жерде телефондон айтылган капитандын сөзүнүн артында кандай иштер жатканын сезгенде, МЧС машинеге шарт отуруп кайра Казакстанга карай кете бермек, Каражанын ала качууга аракет кылмак. Анда тагдыр дегениң башкача нукка бурулмак. Бирок андай болгон жок. МЧС ошол жердеги болуп жаткан окуяга маани берген жок. Кенебестик менен мамиле кылды.
Ошентип дүйнөнүн кайсы гана өлкөсүндө болбосун өз күчүнө ээ болгон Кыргыз Республикасынын дипломаттык паспорту өзүбүздүн Кыргыз чек арасында керекке жарабай, эсепке алынбай калды. МЧС дипломаттык паспортко ээ болуп, мыйзамга ылайык чек ара жана бажы постунан эч кандай тоскоолдуксуз өтүүгө укуктуу экенин эске алынбастан, кечээ эле жогорку кызмат ордунун ээлеп, өлкөдө экинин бири болуп турганына карабастан тоскоолдукка учурады. Адатта колдорун чыкыйга алып, эстеп турган чек арачылар машинени, ичиндеги өздүк буюмдарды текшерүүдөн өткөрө турган болушту. Чек ара кызматынын жетекчилери менен байланышуу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан, МЧС мындай ачыктан ачык кысымга аргасыздан көндү. Чек ара кызматчыларынын жоругун ачтоого туура келди. Оомалуу төкмөлүү дүйнө деген ушул турбайбы? Кечээ эле не деген менсинген чиновниктер анын алдында тизеси калтырап, өйдө карап сөз айта албай оозун карап турбады беле? Мына бүгүн катардагы чек ара кызматкерлери далысын салып кыр көрсөтүп турат. Ал эми посттун командири болсо сүйлөшкүсү келбей, түнөргөн түндөй кабагын салып, ары басып кетти. МЧСтин эсине канча жылдан бери өзү көтөрмөлөп, чоңойтуп, азыркы бийик даражага жетишине чейин жардамы тийген курсташы Абдугаипов түштү. Азыр эсептөө палатасынын төрагасы. Болду болбоду ага да айтып коеюнчу. Бюджеттик тармакка таасири бар да деген ой менен телефон чалса, 3-4 гудоктон кийин "Алло, угуп жатам, Медер Чомоевич" деген үн чыкты. "Алло, кандайсың? Уктап жаттың беле?" "Жок, уктай элек болчумун. Жаңы эле жаткам, угуп жатам, Медер Чомоевич." Абдугаипов МЧСтин мындай кеч телефон чалганына таң калган жок. Мурдадан деле көп эле жолу болгон мындай чалуулар. Маанилүү маселенин үстүнөн иштеп жатканда кимге болбосун, сутканын кайсы маалы болбосун телефон чалып, тиешелүү жерлерин макулдашып, же тапшырма берип туруу МЧСтин иштөө стили эле. Буга аны менен иштешкендердин бардыгы көнүшкөн. "Уксаң, мен азыр Алматыдан келе жатам, чек арада турам. Жарым саат болду. Аны муну деп эле чек арачылар өткөрбөй турушат, машинени текшерип жатышат. Эмне издеп жатат билбейм. Билчи, балким чек ара кызматынын башчысына чыгарсың. Сен менен азыр бардыгы эсептешет да. Кимдин буйрук экенин билип берчи." "Жарайт, Медер Чомоевич. Акмак алар. Эмне билишпейт бекен, ким менен ойноп жатышканын. Азыр издейм. Бир аз убакыт берсеңиз, тактайм. Буларын көп кетишкен го." Бул сүйлөшүүдөн кийин МЧС курсташы Абдугаипов менен кайра байланышып сүйлөшө алган жок. Андай мүмкүнчүлүк да болбоду. Түнкү саат 2-ден 5 мүнөт өткөндөн кийин эч ким менен телефон аркылуу байланыша албады. Ошентип Абдугаипов өзүнүн курсташы, досу катары Садырбековдун алдында өз парызын аткарууга кандай аракет жасаганы, ким менен эмне деп сүйлөшкөнү белгисиз бойдон калды. Бирок ошол Аламүдүн капчыгайынын ичиндеги 3 кишиси менен толук күйүп кеткен Lexus 570 маркасындагы джип автомашинасы табылган күнү эртең менен ал президентке кирип чыкканы ал 2 саатта аңыз кеп болуп айтылып жатты. Анткени президент аны менен коштошуп жатып, "Досуң көрүнбөй калдыго, эмне келбей калды, айтып кой, келип турсун бизди унутпай" деп арсалактап күлгөнү бекеринен эмес. Ошол машинеде МЧС экенин ал билген. Абдугаиповго бир чети таба катары, бир чети эскертүү катары айтылган сөз деген божомол, чындыкка жакын болуп, коом ичинде аңыз катары айтылып калды. Балким ошол эскертүүнүн натыйжасыбы? Абдугаипов МЧСти акыркы сапарга узатуу расмисин ашыкча сөз чыкпагандай кылып ыкчам бүтүрдү. Бийлик тарапка карата сөз айтылып кетпесин дедиби? Айтор мусулманчылыкта жок экен деген шылтоо менен аза күтүү митингисин да өткөрбөй койду. Балким МЧСтин тажыясын тынч бүтүргөнүнөн улам ал өз кызмат ордунан кетпей калды. Болбосо ал орунга ким даярдалып жатканы да коомчулукта талкууланып калган эле. Кантсе да эсептөө палатасы майлуу чуңкур эмеспи? Ал жакка ыкыс берип тургандар өтө эле көп. 13 март күнгө жума. Түнкү саат 12-ден 10 мүнөт өттү. Эки чек арачы машиненин алды артына чыгып бирдеме карамыш болуп жатышты. "Эмне издеп жатасыңар?" деген суроого "Бизде буйрук бар, карап чыгышыбыз керек" деген кыскача жооп айтышты. Машиненин салонуна наркотик же дагы бирдеме сала коюшуп, провокация кылып, анан чатак чыгарып жиберишпесин деген ой менен шопур бала алардын жанынан чыккан жок. Айланып ошол жерде жүрөт. Садырбеков менен Слепко ары-бери басып турушат. Сыртынан бейкапар көрүнгөнү менен МЧСтин кыжыры ичинен абдан эле кайнап жатты. Эң башкысы мунун баарын ким кандай максат менен уюштуруп жатканын ачык билген жок. Болуп жаткан окуя анын акыркы күндөрдөгү саясий ишмердигине, бүгүн Алматыга барышына, ал жердеги болгон сөздөргө түздөн түз тиешеси бар экенин да сезген жок. Болгону кыйкым издеген майдачыл тийиштик деп ойлоду. Оюнда Коопсуздук кеңешинин азыркы катчысы Хамадаев турду. Болсо ошонун өткөн окуялар үчүн өч алуусу го деди.
Анткени анын былтыркы коомчулук алдында абдан эле шылдың болуп, гүлгө оонаган күчүктөй абалда жогорку кеңештин төрагалыгынан кетишин президенттин тапшырмасы менен өзү ишке ашырып, өзү уюштурган. Ал окуяда азыр тарыхка айланды. Ошол убакытта президент Кибаев МЧСти атайын чакырып алып, Хамадаев менен Бишкек шаар башчысы Арданиевдин тегерегине белгилүү бир күчтөр чогулуп жатканын, Конституцияга ылайык өлкө башчысы кандайдыр бир себептер менен өз милдетин аткара албай кала турган болсо, бийлик бүтүндөй төрөгага өтө турганын айтып, бул жагдай өтө кооптуу экенин эскерткен. Экөө дос болуп чогуу арак ичип жүрбөйбү? Аларда жетиштүү өлчөмдө акча каражаты бар. Ар кандай оюндарды жасап жибериши мүмкүн. Ишенич жок. Экөөнү тең кызматтан четтетиш керек деп тапшырма берген президент. Тапшырма өзгөчө болду. Жөн эле кызматтан алып жөн болбостон, аларды саясий жактан да жокко чыгаруу, эл ичиндеги кадырын төмөн түшүрүү да максатка ылайык экендиги айтылган. Ал тапшырманы МЧС өтө тыкан аткарды. Аны коомчулук жакшы билет. Ал кезде Хамадаев менен жогорку кеңештин төрагасы жер баспай чакчарылып турган кезде, ал турмушунда куурай башын сындырып, оозго алдынарлык деле иш кылган эмес. Тили менен буудай кууруп, сөзү менен бейиш курган туаса тапандыгы бар. Кайбир кездерде айткан таамай сөздөр менен оозго алынып кеткен. Анан өз жерине барып депутат болуп шайланып калып, чоң саясатка аралашып калган. Ошол кезде бизнесмен депутат Арданиев менен дос катары жүрүп, андан бир аз шыбагат алган көрүнөт. Саясий партиянын курамында кайра дагы депутат болуп шайланып, жогорку кеңештин төрагалыгына жеткен. Анан ал жаңы төрага катары өз кабинетин жаңга уюлдар менен каптатып жасайм деп, ага бюджетте каралбаган көп акча каражатын жумшамак болот. Ушул иштин шылтоосу менен өзүнө да анча-мынча акча чыгарып алам деген да ой болсо керек. Бул маселени президент менен сүйлөшөт, макулдашат. Президент макулдугун берет, колдой турганын, эл аралык деңгээлде жасалгалуу максатка ылайык экенин айтат. Президенттин өзүнүн жеке колдоосуна ээ болуп алган Хамадаев маселени депутаттардын кароосуна алып чыгат. Ал ушул эле маселе боюнча президент башкаларга башкача тапшырма бергенин, андай аша чапкандык болбойт деп айтканын билбейт эле. Анча-мынча ала көдөндүгү бар Хамадаев маселе жөн эле чечилет, жапа тырмак добуш берип көнүп калган депутаттар дароо эле колдоп беришет деп ойлогон. Андай болбоду. Президенттен МЧС аркылуу тапшырма алган депутаттар мындай ашыкча чыгым туура болбойт, эл түшүнбөйт, мындай ысырапчылыкты жаңгагы жок эле жөнөкөй материалдар менен жасалгаласа болот деп каршы чыгышты. Жогорку кеңештеги ушул жаңгак чатагына бүтүндөй коом күбө болгон. Телевидениядан кайра-кайра көрсөтө беришип, Хамадаевдин абийирин айрандай эле төгүшкөн. Аны өз көмөчүнө гүл тарткан, мурдунан алысты көрө албаган, мамлекеттик кызыкчылыктардан өзүнүн жасалма аброюн өйдө көргөн, шан шөкөттү, бийлик каадасын жанындай жакшы көргөн, жасап сүйлөгөндөн башканы билбеген куру чечен, ичи көңдөй ашкабактай, ашкеби адам катары таанытып салууга да жетишкен. Хамадаев айласы кеткенде маселе президент менен макулдашылган деп чыкты эле, ал сөзү да жалгандыкка чыгарылды. Президент ошол жердеги депутаттардын бирине телефон аркылуу "Мен Хамадаевке андай макулдук берген эмесмин, өзүнүн эле ойлоп тапканы" деп айтып таштады. Президенттин бул айтканы жогорку кеңештин сессиясында ачык айтылды. Хамадаев калпычы болуп калды. Ошентип анын мурдагы президентке оппозиция иретинде жүрүп, жалаңгана куру чечендик менен топтогон саясий беделин таптакыр түшүрүшүп, төрагалык кызматтан шылдың менен бошотушкан. Хамадаевдин фамилиясы кыргыздыкына окшогондуктан аны тажик улутуна тийиштиги бар деп айтып жүрүшөт. Түбү ошол жактан дегендей. Бирок аны ириктеп, аныктыгын айткан деле киши жок. Азыр МЧС чек ара постунун жанында ары-бери басып туруп, мына ошол окуяны эстеди. Адатынча мыйыгынан жылмайып койду. Төрагалыкка элге белгисиз бизнесмен Таш Сатаровду шайлатпады беле анда. Оба, ал эмне маселе чечип жатыптыр. Айтканды аткарып отуруп берсе болду да деген саясат болгон. Адагы президенттин айтканы менен болгон. Төраганын саясий бедери жок болушу керек. Жогорку бийлик анын түшүнө да кирбеши керек. Ошол жерде отурганына курсант болуп, менин бутумду өөп турушу керек деп айткан ал. Ошондой эле болду. Өз алдынча ою жок. Эки сөздүн башын тыңгылыктуу кошуп сүйлөй албайт. Бирок президенттин балдарынын, инилеринин көңүлү тынч. Жогорку кеңештин төрагасы тараптан аларга эч кандай коркунуч жок. Ошол окуядан кийин Хамадаев кызматы жок, коомдук күчтөрдүн эч бирине кошула албай үйүндө бош отуруп калган. Кийинчерээк ортого киши салып, айрыкча президенттин бир тууган генерал иниси, анын жан сакчылар кызматынын начальниги болуп кызмат өтөп жүргөн Жакен Самиевичтин тизесин кучактап, "Силердин үй бүлөгө өйдө карасам ит болоюн, иштеп берем, айтканыңарды жасайм, ит десеңер итиңер болоюн, мышык десеңер мышыгыңар болоюн" деп жалынып жатып, коопсуздук кеңешинин катчылыгына дайындалган. Алчы таасын жеген кыйды генерал анын бул жалынганына деле жүйүп кеткен эмес.
айланчыктап, эптеп бир жерге илинсем деп жүргөн жугундукорлор көп эле. Хамадаевдин бул кызматка келип калышынын дагы бир себеби бар эле. Анткени Жакен Самуевич өлкөдө МЧСтин таасири күчөп бара жатканын жактырган эмес. Колунан келсе кызматтан кетирип деле тынат эле. Бирок президент аны өзү жакындатып жаткандан кийин, анын үстүнө өз иниси президенттин кенже уулу Вадим да МЧС менен жакын болуп, бардык президенттик администрациянын ичинде МЧСке каршы топ түзүүнү көздөдү. Бул жагдайды толук сезип турса дагы МЧС ал дайындоого каршылык көрсөтө алган эмес. Анткени ага чейин президенттин өзү менен анын бир туугандары алардын ички жана тышкы саясатта түздөн түз кийлигишип жатканы тууралуу сөз болгон. Мындай кийлигише берүү туура эмес экендигин, мунун акыры жакшылык менен бүтпөй турганын айткан. Мурдагы президенттин тагдырында мисал катары келтирген. Бирок президентке ошол сөздөр жаккан эмес. Андай жагдайдын болушун ал моюнга алмак түгүл, ойлонуп да койбогон. Оппозициянын айткан сөздөрүн эле айта бересиңерби? Бир туугандарым, балдарым, мыйзам чегинде ар ким өз ишин кылып жатат. Алар да өз үй бүлөсүн багышы керек да. Же аларды мен багайынбы? Токтоткула да ушундай сөздөрдү деп адатынча буркулдап алган. Садырбеков ага деле болбой колундагы документтер, сүрөттөр жана видео тасмаларды президентке көрсөткөн. Бир туугандарынын жасап жаткан иштерин, алардын кийинки боло турган кезепеттерин да ачык айткан. Ушунча далилдерге моюн сундубу, же болбосо жөн эле Садырбековду жооткотуп коюуду максат кылдыбы? Айтор президент Кибаев ордунан туруп келип, анын маңдайына отурду да: "Медер, мени түшүнөсүң. Мен бир туугандарыма эч нерсе айта албайм. Алар менин сөзүмдү укпайт. Сен мага жардам бер. Бийликти бекемдейле, мамлекетти сактайлы. Мына орус аялым менен эки балам да өз алдынча саясат кылып жатышат. Аларга да эч нерсе дей албайм. Эмне кылайын эми? Медер, мага жардам керек", деп жалдыраган, ыйламсыраган. Ал окуядан кийин Садырбеков менен президенттин ортосунда мамиле бир аз салкындай түшкөнү да жалган эмес. Бир туугандар кланы менен МЧСтин ортосундагы тиреште президент кол ирисине тартат дегендей кылып, өз туугандарына тарта баштаганы да чындык эле. Ошол себептен МЧСтин президентке карата ишеними да азайып, анын мамлекетти башкаруу дарамети жок экендигине толук ынанган. Кибаев бир туугандары менен балдарынын башкаруусунан чыга албасына көзү жеткен. Мамлекеттүүлүк менен үй бүлөнүн ортосунда президент өз үй бүлөсүнүн кызыкчылыгын тандап алганы айдан ачык болгон. Президентти колдоо менен туугандарынын кысымынан бошотуп, мамлекеттик саясий деңгээлге чыгара алам деген аракети текке кеткенине өкүнгөн. Ошол окуядан кийин МЧСтин президенттин генерал иниси менен тирешүүсү күч алганы да чындык. Бул тирешүүнүн анча-мынча чоо жайы да гезитке чыгып кеткен. Президент мамлекеттин кызыкчылыгын тандайбы, же бир туугандарын тандайбы деген кыязда. Ошол тирешүүгө тиешеси бар дагы бир табышмактуу окуя болгон. Жаңы жылдын алдында МЧСтин үйүнө адамдын кесилген кулагы менен манжасы салынган посылкада келген. Бул үрөйдү учура турган, акыл эси ордунда адамдын оюна келбей турган иш кимдин буйругу менен, кимдердин колу менен жасалганын билип турса дагы, ал жөнүндө МЧС коомчулукка ачык эч нерсе деп айткан эмес, ичине сактап келе жатат. Мына ушундай ой учугун улаган МЧС машинанын жанында ары бери басып турду. Өзүн кайтарып жүргөн жан сакчыларына кыргыз бажы постунун ар жагында келип тосуп тургула деген эле. Алар менен телефон аркылуу сүйлөшөйүн десе, негедир байланыша албай койду. Кайра үйүнө да телефон чала албай койду. Байланыш болбоду. Телефон станциялары бирдеме болгонбу, же СВ өтсө керек деп ойлоду. Чек арадагы ага карата жасалып жаткан текебер мамилеге жаны кашайып турса дагы, аны сыртынан билдирген жок. Кызматкерлерге үн каткан жок, үн чыкпады. Оюнда ошол эле Хамадаев өз кызмат абалынан пайдаланып, чек арачыларга буйрук берсе керек. Чек арадан өтүп жатканда тийишкиле, өткөрбөй кармап, кыр көрсөтүп койгула деп. Булар эмне? Көз каранды да. Кызматынан айдайт деп коркушат бечаралар деп ойлоду. Ошол мезгилде эки кара түстүү Toyota маркасындагы джип автомашинасы Бишкектен аткан октой шашылыш чыгып, Бишкек-Алматы жолу менен чек араны карай жөнөп калганына 5 мүнөт убакыт болгон. Ичинде аскер кийимчен, толук куралданган адамдар отурат. Алдартында мамлекеттик номурлары жок. Төбөсүндө атайын жаркылдак маягы бар. Удалаш келе жаткан эки автомашинага башка автоунаалар эрежеге ылайык жол бошотуп, алар эч тоскоолдуксуз катуу ылдамдыкта келе жатышты. 13 март күнгө жума, түнкү саат 2-ден 15 мүнөт өттү. Шопур документтерин алып чек ара кеңсесине кирип кетти. Машинанын документтерин текшеребиз дешти. Компьютер аркылуу микроавтобустар, жеңил автомашиналар өз ирети менен чек арадан каршы терши өтүп жатты. Автоунаалардын түндүктөн түштүккө, түштүктөн түндүккө карай каршы агымы күнү түнү токтобой токшойт.
көбүнчө жүк тарткан машиналар. Бул жерде да иштөөнүн өзүнчө ыраты, эл билбес купуя сырлар бар дейм. Кай бир машиналар тез эле өтүп кетип жатышат, кай бирлери буйдалып туруп калышат экен. Айрыкча жүк ташыган автоунаалардын өтмөгү тозого окшойт. Көпкө кармалып туруп калып жатышты. Ошентсе да бүгүн чек арачылар өзгөчө текшерген бир гана машина бар. Бул Lexus 570 маркасындагы өңү ак джип. Бейкапарлык, кенебестик, ар бирибизге тийиштүү сапаттар го. Кандай гана окуяларды алдын ала билип, аларга алдын ала даярданып, өзүнүн зиректигин көрсөтүп келген МЧС өз тагдыры өтө оорлошуп, ажалы төбөсүнөн айланып, өлүм дегенин түн койнун муздатып келе жатканын дагы да сезген жок. Көрсө адам баласы кенебестиги, майда барат сымал нерселерге көңүл бурбаган тоотпостугу менен ар кандай кырсыкка кириптер болот окшобойбу? Бул жерде майда тийиштик же кыр көрсөтүү эмес, тамыры терең кеткен окуя башталып жатканын ал туйган жок. Сезимтал, баамчыл кишиге шектүү жагдайлар көп эле ачылып турду. Бирок МЧС аларга көңүл бурбады. Болбосо, эмне үчүн жан сакчылары менен байланыш жок? Эмнеге үйдүн телефондору менен байланыш жок? Эмне үчүн менин эле машинемди мынча текшерип жатат деген суроолор болушу керек эле да. Кандайдыр бир шектүү сезими болушу керек эле да. Жок. МЧС кенебеди, тоотподу, маани бербеди. Өз өмүрүнүн коопсуздугуна бейкапар мамиле кылды. Мындан 20 мүнөт өтүп өтпөй, мына ушунун бардыгы кайра эске түшөт. Чек арага келип токтогондон ал жерден Бишкекти карай чыкканга чейинки 40 мүнөт кино тасмасындай көз алдынан өтөт. Жанатан бери байкабаган, элес албаган жагдайлар даана көрүнөт, сезилет. Бир бүтүн тизмек болуп шурдай тизилет. Аттиңдейт, өкүнөт. Бирок ага чейин дагы 20 мүнөт убакыт бар. Бишкек жактан жарыша келе жаткан эки кара джип машинеси кыргыз чек ара постуна жакындап калышты. Үстүндөгү көк маяктары жарк-жарк этет. Ичиндегилер үн катпайт. Колдорундагы куралдарын эки тизе ортосунда бекем кармап, мелтиреп отурушат.